Саламатсызбы, қалайық жұрт? Мына Қырғыз Республикасы мемлекеттік хатшысы бізді идеологияны жүргізіп тұрған қада салт нарық насилдің мынандай мотор дейлі, мына қырғызша айтып біз ошондой эле сүйлөшөбүз. Сүкө Сүйүнбек Касманбетовдун бөлмөсүндө кабинет иш бөлмөсүндө отурабыз. Эми Сүкө ушул Норус майрамы жөнүндө болсун сөз. Себеби бул эч кандай диндерге байланышпаган. Баягы эми Навруз деген сөздөн келди дейт, бирок кыргыз муну жылажыраш деп илгеринде айткан экен. Ажыраш деп. Ажыратуу экен да бул көрбөйсүзбү? Жер жаңырып, кадимки жер уул сүтүн берип аткан мезгил экен. Ушул атылман кыргыз ушул күндө. Анан мен таң калыштуу да сыймыктануу менен айтам, биздин бейиштей болгон жер 4 мезгилди берет. Ошол календарный берет да, мен таң калам да. Ушул жок дүйнөдө. Болгондур, бирок сейрек болсо да 4 мезгил ушул жана сакынанын көшөгөсүндө ачылып жабылып турат да. Анан ушул эл журтубузга дегенде ошо Норус жөнүндө куттуктоо айтып, анан дагы аргемелебизди уланта берейин. Рахмат Шөкөн. Дегеле суроолорубуз алка жакадан алып кишини алкындап жиберет экен. Суроо берип туруп аркасынан оор маселени үйүп коет экенсиз. Бирок аябай таамай суроолорду элдин башын өртүп так айталы. Норус элибиз үчүн токош майрам. Дан майрам, жер жарылып чөп үрөн сепкен майрам, жер айлаган майрам, бакыт тиккен майрам, түшүм жыйган майрам. Түшүм жыйган майрам сиз айткандай күзгө болот. Жазында кандай түшүм айткан ошондой арасында деген сөз бар. Анан Норус булак болушат. Анан эле апаларыбыздын кыйык сөзү бар. Алас айнын айын журтум арбалы деген калас. Кыргызда эле болсо керек. Бул Кыргызда. Эмнегедир ушуну от башы болуп отурган очокту дээси апалар айтып чыкканы өтө көркөмдүү да. Ошого бир келин айтып атчы, бир айылдын эли муюп отурат. Дуа кылып отурат. Тазаланып отурат. Кудай ата 30 жаштагы келин айтып атат. 80 жаштагы карыя ошо келинден алас, ар беледен алас. Журтумду Кудай жаман көздөн сактасын. Журтумду Кудай жаман сөздөн жактасын. Кара бөө каселек кепке кабылбайлы. О Кудай душмандан качып тоо жака жабылбайлы деп атса, ошону угуп отурган баатырлар, ошону угуп отурган карыялар муюп, сакалын сылап коюп, 30 тегерелде келиндин сөзүнө маани берип, эмнегедир ошону келин алып боюду тегерелип, арчалап үйдүн ичин элестетип көрсүңүз. Аластап, периштедей болуп ошону. Кудай ата ошого журт уюп, журт муюп, анан чогулушат экен. Амуну өр менен жамактатып айтып, негизи бизди изилдөөчүлөр 18-кылымдын башындагы кийинки изилдөөчүлөрдүн баары кызыктай журт экен. Этиш менен сүйлөйт экен булар. Буйрук этиши көп экен. Бар, тур, бас, жат, ат, кет, тур. Кете берет экен. Булар эки кишти катары менен коюп сүйлөсө, ырдап сүйлөгөндөй болот экен деп Бичурин, Гумилевдер жазып атпайбы? Булар көчмөндөргө гана тиешелүү ыкма экен деп айтып атышпайбы? Мына ушул Норус майрамы Кыргызда илгери жана өзүңүз суроо берип айтып өткөндөй жыл ажыратыш экен. Анан таамай ажыратылганын карап айтпайсызбы? Чөптүн башы жерди жырып чыгып, бак бүрдөй калып, ала шалбыр, тоо жагы кар, ылдый жагы кара. Анан 4 мезгилде айтып атпайсызбы? Кыргызстан дүйнөдөгү жападан жалгыз өлкө, төө башынын оң жак жагына 500 метр баскандан кийин бир эле жерде туруп, Кыргызстанда 4 мезгилди көрөсүз. Саргарган күздү көрөсүз, кычырап турган кышты көрөсүз, жабылып өсүп аткан жазды көрөсүз дагы, анан суу сабырды көрөсүз. Жап-жашыл болгон. Кара белести көрөсүз, Итагардын суусун көрөсүз. Алашар бұртты елестеп көреді. Құдай атауы. Bir тоонун bir жерине туруп, 4 мезгилде карап отурасыз. Мына ушуларды ажыратууда так ушу жерге Норус майрамынын туш келгенин караңыз. Өзүңүз айткандай, ар кандай бир түшүнүктөргө байланышпаган, кандайдыр бир журттун көкүрөгүнөн терең реальный болуп жатканда да. Ана тасыма так көргөзүп өтпөй. Жер жарылып чөп чыкты десе ушу Норус майрамы өтүп атса, ар жак бер жактарын карасаңыз чындап эле көк чөптүн башы кылтайып турат. Кудай ашур, эртең экөөбүз барабыз, эл аралайбыз, көрөбүз. Анан ошону так айтып атканын карабайсыз. Сүрүштүргөндөн дагы, жыл сүрүштүргөндөн дагы канча так келип аткан. Мына жылдын ажырынан Кыргызстан бул дагы байыркы эл экендигин тастыктап далилдеп атат. Кудай ата Кыргыздар айтып атат. Bir аксакал дейт. Дөңдө чыгып асманды карап отуруп анан
чукат ойнап аткан баланы чакыр дейт. Чуртап алам. Журтка бара кылабыз. Чабырманды чакыр дейт экен. Бир кезде баягы даярат турганда жана сиз айткандай бамыда экиден аттар байланып турганда, суутулуп тамаша кылып турганда шак жетип келди дейт. Балам, 3 аркар жетекке түшүп калыптыр. Ар каптанын ичинде согумдарды союп алгыла. Кечигип калсаңар май топондоп кетет. Арча баканда алгыла дейт экен. Этеги түрүп чыгылар басып кетет экен. Эми сиз мага сурооңуз суга кандай түшүнөсүз деп. Бериңиз. Ооба. Топон деген эмне деп? Май топондоп деген май топон дегенди азыр ким билеби? 3 аркар эмне болду? Жетекке түшүп калды. Ишөкө мындай. Ооба. Сиз сразу табадыңыз. Эскисиз да. Ооба. Декабрдын башына чейин, күздүн аяк ченинде 3 аркар деген жылдыз тик турат. Жетиген мындайынан кыйшып турат. Анан декабрь айынын башына барганда 3 аркар мындай түшөт. Жетекке түшөт. Башын ийет. Башын ийет, жетекке түшөт. Ошол учур декабрь айынын башы, ноябрь айынын аягы экен. Ушул учурга чейин согумду союш керек экен. Май мөлтүрөп турганда. Май мөлтүрөп турганда. Андан ары жукаланып кетип атпайбы? Андан ары май топондоп кетип атат. Топондоп деген сөз эми азыр айтылбайт. Мен түшүнбөйт. Май топондоп кетип атат. Кыргызча айтканда ургачы мал туутка даярданат. Эркек мал куутка даярданат экен. Топтогон май ошолорду түртүп чыгарып күчкө айланат экен. Боюна бүтүрүү, боюна анан кайран дагышман май татканын кара. Мына ушинтип жаратылыш менен гармондуу жашап атат, эми азыр жазга келебиз, Норуска келебиз. Аксакал ошентип эртең барып туруп кеткен, бaba чакпан бойдон кетти. Журтка барып анан жапырт анан ушу күз бүтүп кетелик де, баары мөлтүрөгөн май болуп турган учурда согумду союп алышат экен. Арча баканда балгыла депчи. Май топондоп кетет. Андан ары май эмнеге даярданат экен? Эркек мал куутка, ургачы мал туутка даярданып, майдын структурасы, майдын курамы мурдагыдай мөлтүрөбөйт, өскөрө баштайт экен. Мен ушул посту жазып анан 2 точка койдум дагы. Жылдыздын жылганы менен согум союп, айдын тогошкону менен козу жамырат, үлкөрдүн чыкканы менен кымыз ичип козу союп жайлоого көчкөн экен да Кудай атага. Асман менен сиз деп сүйлөшкөн экен. Эми ай тогошуп бүтүп, аны жыл ай тогошуп бүтүп, жылга жакындап, жаңы өскөргөндө биздин баягы 3 аркар жылдызыбыз кайра түзөлө баштайт экен. Балдар бой көтөрүп калыптыр аркар. Жакында жер жарылат го, желин айрылат го, желе даярдагыла, көгөн даярдагыла. Аркар 3 аркар бой көтөрүп калыптыр дейт. Кудай атоо таң баласы. Ошол учурда, мына бүгүнкү учурда биздин 3 аркар деген жылдызыбыз азыр көтөрүлүп кетти. Үлкөрдүн башы көрүнүп, көрүнбөй калып атат. Караңгы түндө көрүнбөйт. Карабайсызбы? Ал эмес астрономиялык жактан дагы биздин ата бабаларыбыздын кенен түшүнүгүн болгон балдар 3 аркар баш көтөрүп калып, жакында жер жарылат экен, желин айрылат экен. Желин того сүт болуп, жер жарылып чөп болуп. Этиги кечиресиз. 20-чыйымдарга барганда үркөр толду эми бияк кымыз сөөктөтөт деп жанагы дарболорун токтотот экен. Баракелде. Düşeker. Siz beni rahat alıyorsunuz. Şunday. Niye çapmayıcı, tuğra ile tuğra etasız. Oşo 20 yıllara barata ürkör düre toda çıkar. Oşo uçurda, ay ürkör getelekte kozu yapmaları desin. Kımız yapmaları desin. Ama çöptün gücü size. Bir betege. Şunun barın zırtıcı etiketler. Kımız dargaydan atık. Andan arı ana. Kımızın lös klasik alıvan. Endi oşo kadırlı çok bilen biz düşögömökөбүз жылдыз менен түшүндүрдүк. Норустучу, Норус жакшы майрам, Токош майрам, Нан байрам, Кыргыздын да майрамы. Жер байрам, Бүрдөгөн бактын майрамы. Ошо майрамга аралаша Кыргыздын нактуу келин кыздары, айымдары чыгып алып, арбаледен сактап, үйдү арбалап, тазалап, арчалап, жытын чыгарып, жогорсоктун жытын, нандын, тамактын жытын чыгарышат экен. Бир жагына буркурат. Мына ушул жакшы жандама майрам экен. Мындай иргилешүү майрам экен. Баарыңыздарды майрамы менен түшөкөмөкөбүз куттап ушу келаткан жерибиз акчалтайбыз. Эми кичине теманы өзгөртүп, мен мына
улуттук оюндар жөнүндө айткым келип атат. Себеби мына Ноорузга байланыштуу өткөндө улак оюндары деп тиги стадионго киши батпай ак кулага. Жанагындай өйдө төмөн сөздөр да болду. Баасы 1000 сомго чыгарып эми ал да жаңырат. Кудай буйруса улам стадиондор салынып биздин учагыбыз кетип атат. Ал да кимге эле. Бирок мен ушул 14-жылы башталды бизде көчмөндөр оюндарынын ата-бабабыздын арбагы турат. Биринчи теги Стамбулда чечилген бунун тарыхынан өтө жаздым мен. Ошондо казакта талаштуу тууганыбыз, эгизибизде болгон эл казак. Биздеги оюндардын баары буларда да бар. Алардагы бизде бар. Бир гана Ордо деген Манас атабыз көз ачып аткан оюн бизде гана бар кыргыздар. Анан ошондон бери тарыхын жазып келатам. Бир көчмөндөр оюну мына улакты өткөрүп атпайбы? Бизде ушул комплекстүү жанагыдай жер кыдырып традиционный өтүп атат. Дүйнө кыдырып, бирок бул мен өзгөсү менен көргөм. Аравияга да барганда ушул арабтар эч бир маселеге кызыкпай калган бай арабтар ушу биздин көчмөндөр оюндарына таң калды. Жанагы тайган жарыш деген тайган жарышка таң калды да, тайгандар эси жок өзүнчө жарышка түшкөнүн көргөндө. Биздин жана каскадерлор да ат үстүндө ат ойноткон. Кыз куумай деген оюнду билбейт экен. Жана кыз менен жигит ары бери кубалашканда кезек алып. Жанагы күнкөмө аялдар эме скамейкага беттер дидарын көрүп калдым кээ биринен. Ушундай кыйкырып реакция ушундай болду. Ошон үчүн мына өзүңүз 3-түн бири деп, 4-түн бири дейбиз, мамлекеттин жетекчисисиз. Ушул идеологиябыздын бир саласы өзү көчмөндөр оюндар. Ушуну бир жандандыруу жана жок дегенде 3 жылда өзүбүздө бир өткөрүп туруу маселелери болсо жакшы болор деген ойду айткым келет. Ушул көчмөндөр оюндары жөнүндө маанигизди угайын дедим да. Чындап эле Кыргыздын көчмөндөр оюну ошол долбоорду алып чыккан балдардагы арасында сиз да аралашып калган экенсиз. Аралашып калган экенсиз. Мамлекетибиз үчүн эгемендүү жылда эң ийгиликтүү долбоорлордун бири болуп ушул. Улуттук духту, улуттук демди, рухту дегенсиз. Улуттук касиетти дамазалаган бир мыкты долбоорлордун бири деп эсептейм. Ушуну ойлоп тапкан, ушуну жазган жана сизге окшоп ушул оюндардын баарын негиздеп, аны элдик кылып, журттук кылып, улуттук байлыгы катары дамазалап чыккан адамдардын эмгеги менен ушул мына 5-чи жолу өткөнү жатат. Бул касиеттүү жагдай болду элибиз үчүн. Биринчиден. Экинчиден чындап эле кишинин жүрөгүн титиреткен кыргыздардан улак тартыш оюнунда кыргыздар өздөрү келме келтирип отурат. Кетейин аман калса экен. Айланып кетейин аты сынбаса экен. Кырсык болбосо экен деп. Ал эми башкы өлкөдөн келип карап отургандар шок болушат. Дары чишет стадиондо. Көргөм аны көп жолу. Көрдүңүзбү? Ужас. Дикилер турбайбы? А биздин жигиттер жарга чапса жартабай чуркап барып деген аттарды минип алып, кымындай аралыкта улакты тартып алып ойлоп жүрүшөт. Анан ушу көчмөндөрдү көргөндө көздөрү тунарып, жүрөктөрү ооруп, мындай дикин арап каяктап, бул ушул күнгө чейин ушуларды эмнеге сактап калды деген европалык басылмаларды жарыялап баштап кеткен да. Анан кийинчерээк сиз экөөбүздүн жакташтарыбыз көп экен. Испанияда деле чыгып алып букаларды сайып атпайбы? Мен салыштырып жазбадым. Кайда деген? Эмне үчүн биз жапайбыз? Европанын чоң ортосунда ошентип элдин көзүнчө буканы найза менен сайгылап атпайбы? Жебе менен сайгылап, найза менен сайгылап, ат менен оодарып, канжалатып, көздөрүн тосуп, канжалатып, анан жыгылгандан кийин эки ат менен сүйрөтүп кетип атпайбы? Эмне Кыргыздын таласынан ошону көрдүңүзбү? Bizde andan katı oluşu mümkün. Bирок анчалык мыкачылык деңгээлге бизде деле жеткен эмес. Бирок кыргыз көчмөн катары, ошондой оюндардын кожоюну катары, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө ошондой оюн болсо, кадыр эсе кадимкидей түшүнүү менен кабыл алабыз. Эми оюндардын мааниси жана анын маңызы тууралуу айтам. Кыргызда аябай көп жоокерлик оюндар болгон экен. Бөрү тартыш деген оюн болгон экен. Ага окшошураак таяк тартыш деген оюн болгон экен. Дүмпүлдөк, тынай бакырган жал, ошо оюндар болгон экен. Жалаң жоокерчиликке табылган. Биз ошонун массалуулугун карап, бүгүнкү күндө жана таяк тартышы кетип атат, кыргыз күрөш кетип атат, ордо кетип атат, ат чабыш кетип атат, улак тартыш кетип атат, эрегиш кетип атат, баары кетип атат, тыйнеңмей баары кетип атат. Баары кетип атат дагы. Анан кийин мунун кызыктуу жерлери бизде кийинки жазды сиздин сурооңуздун өзөгү бул болуп калды. Көк пар, анан көк бөрү деп ачпайбы?
биздин Шерниязов деген мыкты бир инсаныбыз болот. Көкбөрү оюнун курчутуп койду да. Чындап эле казактар айткандай тала жерге таштачубуз. Оюк жерге таштап, белгиге Тартипке келтирди да. Бул киши курчутуп койду оюндучу. Дарбазага киргизгенде театр кылып койду. Театр кылып койду. Оюн шоуга айланды. Көрүндүүлүгү күчөдү, жугумдуулугу күчөдү. Ошо казанды тегеректеп, жаны аттарды минип чыгып Окей, рахмат. Арбак ыраазы болсун. Кайдан киши ошол Көкбөр оюнун курчутуп койду. Эми ошол биз ошону дагы киргизели деп башкаларга сунуштасак, алар тетири пикирлерин айтып атат. Жок, мында травматизм, сынып калуу көп экен деп, бир Көкбөр өлүп калыптыр же сынып калыптыр дегенде эле жок, бизде дээрлик жок. Жок. Эми кичине шылтоо мен аны ачып бергем. Айттыңыз беле? Дагы жолу айтып коюңуз. Казак туугандарга айтарым, мен бу казакты менче таңазалаган кыргыз жок өзү, чынын айтканда. Ачык эле айтайын, мен ал эмес Норузбай чапкынын, мына Абылай чапкындарында ортого алып келип жазып, ошондой болгон, кыргызды кыргыз чапкан заман болгон, казакты казак кайсаган заман болгон. Анын ушул алымдары, мыкты алымдары бар, сүйлөшүп айтып жүрөбүз. Анан ал ата-бабадан келген футбол канча өзгөрүлдү, мисалы үчүн. Тааңылгыс. Баскетбол канча өзгөрүлдү. Тааңылгыс. Анан ал Болот Шернияз деген муну эме кылган, реформа кылган. Ол жана чийдин үстүнө баягы марага деп көрпөшөнү таштап биздин ата-бабалар деле ойногон. Бирок муну жанагы хоккей канча өзгөрүлгөн маселе. Ошол сыяктуу жаңы алып келди, прогресске алып келди. Жанагы курчуттойду, көрүндүү кылды. Балондорду коюп, анда тишес талкаланып кеткен киши мен уга элекмин, сиз уга элексиз. Ал казак туугандарга айтарым, кичине баягы утулуп баратканда эле чыгарып аткан оюн. Мен аларды ушинтип эле айтам, ал андан көрөк жанагы ат менен күчүнө салган. Илгери аттын күчүнө салчу эмес, мен айтып жүрөм азыр. Ыкма. Сал ыкмаларды оңдош керек. Жанагы ат менен урдургандарды, аттын алдын тоскон болгон эмес, улай барып чаап алган болгон. Анан ошол ийкемге келип, казак кыргыздан башка киши ойной албайт бул оюнду. Экөөнүн каны бир, жаны бир эл. Ошон үчүн ортого алып келип, сен кыйын, мен кыйын дебей, муну прогрессти кабыл алып эле бир обон менен ойнош керек да муну. Түшөкө мен мынтип ойлоп атам. Түркияга барганда ошондой чатап чыгып калды. Мен бардым, бияктан учуп бардым, делегация менен барып. Анан ошол жерде кеңеш отуруп алам, мындай деген сунуш кылдым. Казак бир боор элибиз. Ушунун эки канатындай бир дарыянын эки жеги. Жок да мындай окшош эл. Анан бул эки элде эч ким тарта албайт дедим ошондо. Ошол жерде айттым. Турция президентинин уулу Билал мырза чогуу отурдук, анан сунуш киргиздим. Кыргызстандын эрежеси менен дагы өткөрөлүк. Казак жакшы. Кыргыздын эрежеси, казактын эрежеси менен өткөрөлүк. Эки сыйлыкты дайындадык. Кыргыздар дагы казакча тартсын. Анан кийин Көкбөрүгө келгенде казак боордошторубуз кыргызча тартсын. Биз казактарча тартып койгон. Эки оюн кылалык дедик. Ошо менен кабыл алынды, эки оюн өтмөй калды. Өттү. Түркияда Көкбөрү боюнча өзүнчө, казактардын катышуусу менен башканын катышуусу өзүнчө өттү. 2 күндөн кийин Көкпар боюнча өзүнчө экөө өттүк, эки желектен көтөрүлүп турду. Ошондой жолун таптык да. Анан бүгүн дагы ушул маселеде бир аз кичинекей тирешүү бар. Өтө катуу эмес бүгүнкү күндө. Мына жакында апрель айында президент Садыр Нуркожоевич Жапаров барат. Менин билишим жагышы да ошо тууралуу бир аз кеп кылып окшойт. Биз Маданият министрлиги, спорт министринен алака кылып сүйлөшүп атабыз. Жок деген ошол экөөнү атаандаш кылып туруп өткөрүп кое бергиле. Кыргыздын башкалары да силердин эреже менен тартсын. Анан биздин эреже менен дагы тарткыла. Ошондо Көкбөр болуп кете берсин. Кечиресиз, жанагы айтышта кошпайга коюп жүрбөйбү бизди. Ошонун эле бир форматы. Анан акыркы сиздин сурооңузду жыйынтыктап коеюн. Көкбөрү чындап эле көчмөндөр оюну кыргыздыкы. Кайсы өлкөдө өтсө дагы Кыргызга келип, анан кайра барыш керек. Ушундай ошол. Өзүбүз экине катары менен өткөрдүк дагы. Түркияга бердик. 3 жолу өткөрдүк. 3 жолу өткөрдүк. Түркияга өткөрдүк. Анан Түркиядан казактан кайра өзүбүзгө келет ушул. Өзүбүзгө келет, анан өзүбүз дагы өткөрөбүз дагы. Анан бизден дагы бирөө алып кетет. Кайра алабыз, кайра беребиз. Оюндун кожоюну кыргыз. Ал турган. Жакшы, рахмат. Ушул айтып коеюн, элибиз жанагыдай дин деп атпайбыз. Эми мусулманчылыкты, христианствону, Будданы баарыбыз эле тааныйбыз. Мусулманчылык мен маселем мусулманмын деп эсептейм.
эми мындай катуу айтканда мен дүйнөдөн өткөндө жаназа окулат деп эсептейм. Анан баарын эле динге байлай бербей, байыркы кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы, тамыры, уруху, кыргыз болгондон кийин кыргыз деген намысыбызга бек келип, бүгүнкү Ноорус кыргыздын байрамы. Баарыңарды куттуктап, анан ушунча сөзүбүздү азырынча жыйынтыктап турам.